Бакыт ооруканадагы алгачкы жумуш күнүн баштады. Ал окууну абдан ийгиликтүү аяктаган. Ар бир элдин өзүнүн артыкчылык сапаттары бар эмеспи? Германияда жүргөндө немец элдеринен ар бир жумушка жоопкерчиликтүү мамиле жасоону, убакытты туура үнөмдүү пайдаланууну үйрөндү. Көптөн бери чогуу иштешкен дарыгерлердин бири-бири менен болгон ынтымагы жана бири-бирине болгон мамилеси Бакытты абдан кубантты. Ошондой коллектив менен иштешип жатканына ал ыраазы болду. Бакыт жумуш менен жүрсө да Назикти унуткан жок. Ал баягы дайыма Назиктин жанында жүрүүчү чий курчагын кагаз кутуга салганда өзү менен кошо алып келген. Ошондуктан Назиктердин тамактануучу учурун күттү. Бакыт тамактанууга кетишкенде акырын анын жатаканасына кирип, кутучага даярдап келген баягы чий курчакты жаздыгынын алдына коюп, сүлгүсү менен жаап койду. Анын жаткан ордун бир асылап, жапкан сүлгүнү кайра алып жыттап, Назиктин жытын издеди. Ооба, анын жыты жоголуптур. Дагы эле баягы Назик эсине түшө калды. Бир аз өзүнө келгенден кийин тез эле сүлгүнү ордуна коюп, сыртка чыгып кетти. Оорулуулар ары бери басышып, бардыгы өз жатаканаларына тарашты. Бакыт Назиктин палатасына келди да, аны баягы тешиктен акырын шкалай баштады. Ал чий курчакты көргөндө кандай абалда болушун билгиси келди. Назик бөлмөсүнө кирип келди. Ал терезенин алдына барды. Бакыт ошондо Назиктин ар бир кыймылын артынан көз чаптырып карап турду. Баягыдай эле келбеттүү. Анын көзүндөгү кайгы, көзүндөгү баягындай жагым болбогону менен мүчөсү баягындай эле келишимдүү. Орундугуна отуруп, башын жастыкка коердо, баягы кутучага тийип кетти да, селт этип башын көтөрө салды. Сүлгүсүн акырын жылдырып, анын астындагы кагаз кутучаны көрдү да, аны акырын алдына алып, аярлуу ача баштады. Бир маалда эле үстүңкү капкагын ыргытып жиберди да, ичиндеги өзүнө тааныш курчакты көрүп, сүйүнгөндөй болгон жок. Ал кайрадан өңүн бырыштырып, аны колунан ыргытып жиберди да, апа, апа деп бөлмөнү ары бурчунан бери бурчуна чуркап, апасын издей баштады. Апаке! Бакыт сезип койбосун деп өзүнүн жүзүн ала качты. Бир маалда эле ал апа деп чыңырып, терезени көздөй чуркады. Көпкө чейин апалап атып, ыйлап, бирде кыйкырып апасын чакырат. Бакыт жоркап кирип, аны көкүрөгүнө баскысы келди. Бирок ушунча мезгилге чейинки анын ичинде
бук болуп сакталып сыртка чыкпаган азаптуу кайгысын мейли чыгарып алсын деп көпкө чейин эшиктин артынан көз жаш кылып күтүп турду. Назиктин үнү бир малда угулбай калды. Четте андан бир аз бекинип турган Бакыт кайрадан эмне болду экен дегендей карай баштады. Назик баягы өзү ыргыткан кутунун алдында чий курчакты колуна алып карап туруптур. Аны бир аз карады да узун манжалары менен чачтарын сылай баштады. Апасы тигип берген эскирген бирок өңү челек көйнөктөрүн түздөп койду. Аны абайлап көтөрдү да өзү керебетине барып жатып маңдайына коюп көзүн жумуп баягы жаштыгындагы апасы менен болгон кездерин эстедиби, бир маалда жылмайып апасынын жытын жыттадыбы, негедир бир аз көңүлү көтөрүлгөндөй болуп көзүн жумуп жатып калды. Назиктеги баягы өзү суктанып жүргөн жылмаюуну көргөндө Бакыт ушунчалык кубанып кетти. Ал өзү да жылмайып сыртка чыкты да тагдырына ушул жерге баштап келгенине ыраазы болуп кетти. Ал кечикпептир. Кудайдан, эй Кудайым, Назикти баягыдай өз ордуна тезирээк кайтарчы деп ичинен жалына түштү. Эртеси күнү Бакыт бир нече роза гүлдөрүн алып, Назиктин жоктугунан пайдаланып, аны да вазага суу куюп коюп, жатаканасына коюп чыкты. Назик кирип эле розанын буркураган жыттарынан бир аз алдыга баспай туруп калды. Себеби 4 жыл ичинде мындай көрүнүш болгон эмес. Акырын басып роза гүлдөрүнө барды да аны эңкейип жыттады да көпкө чейин турду да бирок аны кимдир бирөө ага арнап коюп жаткандыгын сезген жок. Өзүнүн керебетине отурду да баягы чий курчагын жанына коюп, аны менен сүйлөшкөндөй жылмайып, анын чачын, көйнөктөрүн оңдоп, алаканы менен кучактап көпкө жатып калды. Күндөр биринин артынан бири өтүп жатты. Бакыт Назиктин бөлмөсүнө баягыдай гүлдөрдү түрлөп коюуну унуткан жок. Назиктин бир аз желкелерин жада калса башын да жерге салбай көтөрүп калганын сезди. Бакыт ушунчалык кубана баштады. Бул да бир жетишкендик, деди ал.